Алтындан чаны кызарган айчылык жолго узарган, күмүштөн чаны кызарган күнчүлүк жолго узарган. Уруштуу күнү узарган, учу жанып кызарган касиеттүү ачалбарс кылыч жөнүндө бүгүн сөз козгойбуз. Амансыздарбы? Манастын курал жарактары жөнүндө, анын кандай жасалып калган, каяктан келген, чындап эле ошондой нерселер болгонбу деген суроолордун тегерегинде сөз кылып атабыз биз. Анткени Манастын курал жарактары жалпы эле жоо жарактарынын жасалышы, тартиби, аткарган кызматы боюнча эпоста кандай маалыматтар бар, бүгүнкү жоо куралдары менен салыштырып көрүүгө болобу деген нерседе биз кандайдыр бир деңгээлде эпосто нанотехнологиялар жөнүндө сөз болуп аткандыгы жөнүндө аңдайбыз дагы. Мына ошол нерсе балким жөн эле салыштыруубу, балким капысынан окшошуп калган нерсеби, же чындап эле ошондой замандарды кечиргенби? Мурунку цивилизациялар ушундай бир дүркүрөп, күркүрөп өнүккөн цивилизациялар болгон дейбиз. Балким Манас ошол доорлордо болгонбу деген суроолордун тегерегинде ой жүгүртөбүз. Өзү талдап көрө турган болсок, окуя ошол жакка алып барат. Анткени эмне биз ошол кылыч жөнүндө сөз козгойлу бүгүн. Уруштуу күнү узарган дейт. Кантип узарып кетиши мүмкүн? Биз билген кылыч адамдын аң сезими кабыл алган курал жаракта, андай узарып же кыскарып кете турган кылыч жөнүндө түшүнүк жок. Ал эми Манаста айтылып атат ал. Күнчүлүк жерге узарган дейт. Күмүштөн чаны кызарган, күнчүлүк жолго узарган, алтындан чаны кызарган, айчылык жолго узарган. Эми айчылык жолго узарыш үчүн ал эмне болуш керек? Кандай болуш керек? Анысы ал караганга тоймойун кайтып кынга батпаган деген асаптар кездешет да. Шиберге койсо өрт кеткен, шилтегени мүрт кеткен. Тоого чапса таш кескен, койго чапса баш кескен. Эгер муну жөнөкөй эле салыштыруу катары алып карай турган болсок, анда ой жүгүртүүсү манасчылардын жөнөкөй талдай турган болсок, адабий талоого ала турган болсок, анда манасчылардын ой жүгүртүүсү ушунчалык жогорку деңгээлде болгондагы көркөм салыштыруунун абыртуулардын чегине жеткен. Туу чокусуна жеткен. Себеби шиберге койсо, жөн эле кылычты чөпкө таштап койсо өрттөнүп кетиши акылыбызга сыйбайт. Балким башкача технология болгондур чындап эле. Азыркы биздин аң сезимибиз жеткен түшүнүктү алып караганда, ал лазер болуп жүрбөсүн. Анткени узарып кетип атпайбы? Жылдыздар согушу деген тасма чыккан, кино чыккан билебиз. Ошондо башка планеталыктар менен урушкан учурлар бар. Мына ушундай кылычтар менен урушат. Кнопкасын басса кылычы чыгат, басса кайра кирип кетет. Ушундай уруш бар. Бирок ал жерде бир нерсеси айтылбайт. Манастагы кылыч андан айырмаланып, ачалбарс Манастабастын кылычы. Кнопкасын басып койсо эле кайра кыскарып кетпегендиги жөнүндө айтып атат. Анткени эмне деп атат? Кара канга тоймойун кайтып кынга батпаган. Ошентип жалаң кылычын таянып, ачуусу келип, 3 күн 3 түн уктабай чыккан күндөр болгон. Манастабастын каары келип калган учурда андайда айласын таппай калып 40 чора. Анткени Манастын ачуусу, албуу мүнөзү кармап калганда, кадимки каары кармаганда жанындагы 40 чора безилдеп калган дейт. Анча мынча жүйүнү боштор айтып жүрөбүз. 3 күн үйүндө кусулуп жатып калган учурлар болгон. Ушунчалык сүрдүү, ушунчалык каардуу болгон Манастабыз. Анысы эч нерсе эмес, анын каары жөн эмес эле, эгер көңүлүндөгүдөй болбосо, бирөө жарымды мерт таптырып коюшу мүмкүн болчу. Дал ошондон мезилдеген чоролор айласы кетип калганда алдына пилди тартып, ошону кыйма-чийме кылыч менен чаап жиберип, андан кийин ошонун канына сугарып кылычты. Анан кылыч өзүнүн жайына келген, анан Манас дагы өзүнүн жайына келген
деп айтылып атат да. Мунусу кандай? Манастын жөнү болсо белгилүү, ал ачуусу ошентип тарасына, кылыч кандайча антып калат деген жагдайда жеке менин пикириме мындай гана нерсе жаралат. Балким ошол кылычтын ичинде сайлары болгондур. Ошол сайга кан жүгүрүп толгондон кийин анан ичиндеги бурама тетиктери иштеп, анан кылыч кыскарышы мүмкүн. Эгер бүгүнкү түшүнүк менен алып, биздин акылыбыз жеткен нерсе боюнча түшүндүрсөк да, бирок башкача болуп калышы дагы толук ыктымал. Анткени эмнеде асмандан түшкөн 6 курч деп айтат Саякбай атабыз. Бул асмандан түшкөн курч деп айтылат. Асмандан кандайча түшөт? Асмандан кылыч болуп даяр калыбында түшүп калган эмес. Көпчүлүк ушундай деп түшүнүп калат. Антип айтса, анткени элдик уламыштарда ошондой уламыштар бар. Башка эмес, Атилланын кылычы жөнүндө ушул уламыш айтылат. Ошондой кылычты таап алып, андан кийин анан ага бакыт, ырыс, кут орногон деген уламыштар эл оозунда көп айтылат. Анысы кандай дегенде, балким ошол Манас баатырдын кылычын таап алгандыр деген ой жаралат өзүнөн өзү. Себеби Кыдыралы Кайназар уулу деген манасчыбыз аты чуулу Атылахан Манас баатырдын 14-чү урпагы эле деп айтат. Эгер андай боло турган болсо, ал даяр кылычты таап атат. Манас атабызга даяр кылыч катарында түшкөн эмес, асмандан курч түшкөн, темир түшкөн. Курч деген темир. Башкача айтканда метеорит жөнүндө сөз болуп атат. Дал ошону жасаган бирок Бөлөкбай деген уста болгон. Анын көбүрүгүнө чыдабай көк букалар союлган, көбүрүнө чыдабай көп токойлор жоюлган дейт. Мына ошондой ажыдаардын заарына 6 ай бою сугарган, ушунчалык азап тозок менен жасагандыгын билебиз. Бөлөкбай уста кокуйлап жүрүп жасаган. Ал кылычты жасаганда дагы арбын дүйнө корогон, арбын мээнет курогондугу жөнүндө айтылат. Демек, адамдын колунан чыккан курал кандай болуп жасалды, эмне болуп жасалды? Бул жагы дагы изилдөөгө талап кылынат. Кылыч жөнүндө айта турган болсок, жалгыз эле Манас атабыздын кылычы эмес, башкача биз билбеген кылычтар жөнүндө дагы маалыматтар кездешет. Бирок бүгүн аны ар кандай детектив чыгармалардан, кинолордон көрүп калып атабыз. Алмамбеттин атасы Сооронбектин кылычы дагы ушундай эле дейт. Кандай эле дегенде, белине кемер катары, кур катары байланып жүрчү эле дейт ал кылычын. Керектүү маалда сууруп алса кылыч болуп калат эле. Кереги жок маалда белине кур катарып тагынып алып жүрө берчү эле дейт. Ал эми Жусуп Мамай атабыз сыргактын кылычын Бөлөкбай уста ушинтип жасаган деп айтат. Мына ушундай өзгөчө курал жарактар жөнүндө таң калыштуу маалыматтар бар Манаста. Алар кандайча антип калды, кандай кызмат аткарды анан калса. Эгер Манас атабыздын кылычына кайрылып келе турган болсок, бул сыргактын кылычы жөнүндө, жанагы Сооронбектин кылычы жөнүндө айта турган болсок, бүгүнкү тасмалардан андайды көрүп атабыз, бүгүн жаралып калган. Бирок Ача Албарстын кызматы бүгүн биздин курал жарактарда, жоо жарактарда андай кылыч жок экендигин билебиз да. Мына ушул себептен аны дагы изилдөө талап кылынат. Ал жерде дагы эмне бар? Эмне бар дегенде, ал жерде башында айтып өткөнбүз, шиберге койсо өрт кетип, шилтеген үмүт кетип атат. Тоого чапса таш кескен, бойго чапса баш кескен дейт. Эми ташты нандай, майдай кылып кесе турган курал канчалык курч, канчалык миздүү болуш керек. Бул жөнүндө дагы өзүнчө кенен изилдей турган учур келет болуш керек деп ойлойм да. Найзасынын жасалышы дагы ошондой. Найзасынын жасалышы кандай дегенде, түрткөнүндө түйүлгөн түпкүч болуп ийилген, ал кайра сынып кетпей ушунчалык касиетке эгедир болгондугун айтабыз. Бирок бул жөнүндө кийинки берүүбүздө сөз кылалы, анткени бүгүнкү берилген убактыбыз мына ушул кылыч жөнүндө сөз кылууга гана жетти. Аманчылык болсо, ар бир куралына токтолгонго, ар бир куралын изилдегенге аракет кылабыз. Эгер сиздерде маалымат болуп кала турган болсо, кандайдыр бир жаңа ачылыштар боло турган болсо, бизге дагы кабардап туруңуздар. Биргелешкен кумурска
пилди жыгат дейт. Дайым биргеликте ынтымактыкта бололу. Ассаламу алейкум.